Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Саламатсыздарбы? Мен бүгін сіздерге кантип миллионер болғанымды айтып берем. Жолугу ушул кымбат кофе жана көз жаш. Жашоодо кээде ушундай окуялар кездешет. Угуп жатып өз кулагыңа өзүң ишенбейсиң. Бул окуяны мага Барбор-Каладагы эң ири курулуш компанияларынын биринин ээси, кайрымдуулук фондорунун негиздөөчүсү, миллионер айым Жылдыз эже айтып берген эле. Анын кеңсеси шаардын чок ортосундагы зөөгүр айнек имараттын эң жогорку кабатында жайгашкан. Ичиндеги эмеректердин баары чет өлкөдөн алынып келинген. Дубалдарында кымбат баалуу сүрөттөр илинип турат. Үстүндөгү кийими, өзүн алып жүрүүсү, сүйлөгөн сөзү баарынан ийгиликтин, байлыктын жана бийликтин жыты келип турчу. Бирок анын көздөрү ушул жаркыраган дүйнөгө такыр окшошпогон, өтө терең, муңдуу жана кандайдыр бир эски жарааттын изин жашырып тургансыйт. Биз маектешип кофе ичип отурганбыз. Сөз арасында мен анын мынчалык чоң ийгиликке кантип жеткенин, бизнес империясын кантип курганын сурадым. Ал колондагы кымбат фарфор чүйчүктү столго акырын коюп, терезеден көрүнүп турган шаардын ызы чуусуна узакка тиктеди. Анан оор үшкүрүп сөз баштады. Менин ийгилигим динсыры Гарвардда окуганымда же бай ата энем дин мурасында эмес, айланайын. Менин ийгилигим динсыры шаардын четиндеги сасык таштанды талаасында тоңуп калган нандын күкүмүндө жана ачкадан чыркырап ыйлаган бөбөктөрүмдүн үнүндө, деди ал. Анын үнү калтырап, боек сүртүлгөн кирпиктеринен жаш тегеренип кетти. Мен эмне деп айтарымды билбей нес болуп калдым. Ал көз жашын аарчып, жүрөктү тилип өткөн, мен эч качан унутпай турган ошол коркунучтуу окуяны баяндай баштады. 2 жылуу уянын бузулушу жана таш боор туугандар. Окуя мындан 25 жыл мурун, 90 жылдардын орто ченинде өлкөдөгү эң кыйын кезеңдерде башталган. Ал кезде Жылдыз болгону 15 жаштагы өспүрүм кыз эле. Ата-энеси жөнөкөй, бирок мээнеткеч адамдар болчу. Тилекке каршы тагдырдын таш боордугу эч кимди аябайт экен. Кыштын ызгаардуу бир түнүндө ата-энеси айылдан келе жатып, жол кырсыгына кабылып, экөө тең ошол жерден жан берет. Ошол каралуу күндөн баштап Жылдыздын балалыгы түбөлүккө бүттү. Анын артында 5 жаштагы иниси Айбек жана 3 жаштагы сиңдиси Нурайым калды. 3 жетимдин тагдыры эч кимди кызыктырган жок. Башында туугандары келип, кошуп ыйламыш этишти. Бирок ата-энесинин кыркычыга электи эле, ач көз туугандар алардын кичинекей таамын карыздары бар болчу деген шылтоо менен тартып алышты. Ошол күнү сыртта кар жаап, шамал улуп турган деп эскерет Жылдыз эже. Өзүбүздүн каныбыз бир болгон байкем, атамдын иниси, бизди эшикке сүйрөп чыкты. Өзүбүздүн балдарды бага албай жатабыз, силерди кайдан бакмак элек. Чоң кызсың, сиңдиңди өзүң кара деп үстүбүзгө эски курткабызды ыргытып дарбазаны ичинен кулпулап алды. 3 жашар Нурайым этегиме жармашып, апамды каалайм, үшүдүм деп чыркырап ыйлап жатты. Айбек болсо корконунан үнү чыкпай, менин колумду бекем кысып алган. Ошол учурда асман урап, үстүмө түшкөндөй болду. Мен барар жери, таянар тоосу жок, эки бөбөгүн жетелеген 15 жаштагы алсыз жетим кыз элем. Үш көчөдөгү биринчи түн жана тозоктун босогосу. Үчөө кар кечип, кайда барууну билбей көпкө тентишти. Кашуналар эшигин ачкан жок, кимдир бирөө милиция чакырам деп коркутса, дагы бири нандын сынын берип, батыра кетишин өтүндү. Түн киргенде суук сөөктөн өтүп, балдардын эриндери көгөрүп, калтырай башташты. Жылдыз аларды базардын четиндеги жарым-жартылай урап калган эски кампанын ичине алып кирди. Ал жерден таштандыга ыргытылган картон кагаздарды таап, бөбөктөрүнүн алдына салды. Өзүнүн жука курткасын чечип, экөөнү уруп, ортосуна кучактап жатты. Сууктан улам балдардын деми кысылып, үшкүрүнүп жатышты. Мен ошол түнү кирпик каккан жокмун, дейт Жылдыз эже. Бөбөктөрүмдүн үшүгөнүн көрүп, жүрөгүм канжылап жатты.
Кудайга жалынып жок дегенде ушул түнү аман калалчы деп тилендим. Эртең менен турганымда Айбектин бити муздап көздөрү ачылбай калыптыр. Нурайым болсо ачкадан алсыз иңгендеп ыйлап жатты. Мага тез арада тамак жана жылуу жер керек экенин түшүндүм. Бирок ким жардам бермек? Кайыр сурасам, адамдар мени табытушкан жок. Бири жийиркене караса, бири урушуп кууп жиберишти. Ошондо Жылдыздын мээсине бир гана арга келди. Шаардын четиндеги эбегисиз чоң таштанды талаасы, санитардык полигон. Ал жерде бомждор, жетим балдар жана жакыр адамдар таштанды чогултуп, металл айнек бөтөлкөлөрдү өткөрүп жан багышарын уккан эле. Башка тандоо жок болчу. Ал бөбөктөрүн жетелеп тозоктун босогосуна, таштанды полигонуна карай жол тартты. 4 сасык дүйнө, таштанды талаасынын мыйзамдары. Шаардын четиндеги таштанды полигону өзүнчө эле бир өрүй учурган коркунучтуу дүйнө эле. Абада чириген тамактын, түтүндүн, күйгөн резинанын жана өлүктүн жыты аралашып, адамдын көңүлүн айлантат. Жүздөгөн гектар жерди ээлеген таштанды тоолорунун арасында капкара болгон, беттерин кир баскан адамдар кумурскадай кыжырданып иштеп жүрүштү. Асманды кара каргалар каптап, айланада жапайы иттердин үргөнү угулат. Бул жердин өзүнүн жазылбаган катаал мыйзамдары бар болчу. Мында алсыздарга орун жок. Ар бир таштанды дөбөсүнүн өз кажоюну бар. Жаңы келгендерди эч ким кучак жайып тосуп албайт. Жылдыз эки бөбөгүн таштандынын четиндеги кичинекей дөмчүгө отургузуп, ушул жерден жылбай отургула. Мен азыр тамак таап келем деп табыштады. Ал колуна эски капты алып таштанды тоосуна чыкты. Бутундагы жыртык бут кийиминин суу кирип, муздак баткак камалында. Колуна мээли жок болгондуктан тоңуп калган таштандыны жыланач колу менен тытып жатты. Айнек бөтөлкө, картон, кагаз, эски темирдин сыныктары. Ал ар бир тыйынга жарачу буюмду тапканда сүйүнүп капка салып жатты. Бирок эң башкы максаты тамак табуу эле. Көп өтпөй ал полиэтилен баштыкка оролгон, жарымы көгөрүп кеткен жарымнан тапты. Ошол көгөргөндөн ал чын ошол учурда дүйнөдөгү эң даамдуу, эң кымбат байлыктай көрүндү. Ал наанды көгөрүгүнө кысып бөбөктөрүнө карай чуркады. Айбек менен Нурайым наанды көрүп көздөрү жайнап кетти. Жылдыз наандын көгөргөн жерин тиши менен жуулуп таштап, таза жерин бөбөктөрүнө бөлүп берди. Балдар аны чайнабастан эле жутуп жатышты. Ошол көрүнүш Жылдыздын жүрөгүн миң бөлүккө бөлүп салгандай болду. Ал өзү ачкадан баш айланып турса да, балдарына мен токмун, силер жегиле деп жылмаймыш болду. Биринчи сокку жана кашкырдай кармаш. Таштанды талаасындагы жашоо бир нече жумага созулду. Жылдыз эски тактайлардан жана картондон кичинекей алачык будка куруп алды. Күндүзү бөбөктөрүн ошол жерге калтырып, өзү таштанды чогултканы кетчү. Түшкөн 1-2 сомго базардан эң арзан макарон же кургак нан сатып келип, от жагып кайнатып берчү. Бирок бул тозокто тынч жашоо мүмкүн эмес эле. Бир күнү кечинде Жылдыз эртең мененкиден бери чогулткан бир кап бөтөлкөсүн кабыл алуучу жайга, приемный пункт алып баратканда, алдынан полигондун эскелеринен болгон, бити башын тырык баскан 2 зөөкүр өспүрүм бар. «Эй, жетимче!» деди алардын бири, Жылдыздын кабын тебип. «Бул биздин территория. Сен бул жерден чогулткан нерселериңдин жарымын бизге салуу катары беришиң керек. Капты бери». «Жок», деп кикирди Жылдыз, кабын кучактап. «Бул менин балдарымдын тамагы. Мен муну эртең мененкиден бери муздак баткакты тытып жүрүп чогулттум. Тийбегиле». Зөөкүрдүн бири Жылдыздын чачынан кармап жерге сүйрүп түштү. Ал Жылдыздын бетине, ичине буту менен аеосуз тепкилей баштады. Оорунун катуулугунан Жылдыздын көзүнөн от чагылышып деми кысылып калды. Бирок ал капты колунан кое берген жок. Дал ошол маалда алачык жактан чыркыраган үн угулду. 5 жашар Айбек эжесин сабап жатканын көрүп, колуна кичинекей таяк көтөрүп чуркап келе жаткан экен. «Эжеме тийбегиле. Кеткиле», деп ал зөөкүрдүн бутуна таяк менен ургулап жатты.
Теги зөкір жүнденіп, Айбекти көкіріккі кату тээп жиберди. Кичинекей бала кардын үстүнө учуп түшүп кыңшылап ыйлап баштады. Инесинин учканын көргөн жылдыздын ичиндеги адамдык сезимдер жок болуп, анын ордуна жаралуу карышкырдын инстинкти ойгонду. Ал оозунан аккан канга карабай ордунан атып туруп, жерде жаткан айнектин сыныгын алды да зөөкүрдүн бетине карай шилтеди. Айнек тегинин жаагын чийип кетти. Кан жайылып кеткенде, коркуп кеткен эки зөөкүр артка чегинип, сүгүнүп сагынып качып кетишти. Жылдыз капты таштап, инесине чуркап барды. Аны бооруна кысып өпкөлөп ыйлады. Анын бети башы канга бой олуп, денеси жанчылып калган эле. Алты караңгы түндөгү ант. Ошол түн жылдыздын алачыгында от жакканга да отун жок болчу. Үчөө бири-бирине кучакташып караңгыда титиреп отурушту. Нурай мачкадан ыйлап жатып уктап калган. Айбектин көкүрөгү ооруп, антып жатты. Жылдыздын бети шишип, көзү ачылбай калган эле. Сыртта шамал улуп, таштандынын чиреген жыты мурдуну жарып жатты. Жылдыз жыртык чатырдан көрүнүп турган кышкы асмандын жылдыздарына тикти. Анын көз жашы жаагында тоңуп калган. Бул абсолюттук үмүтсүздүк, түпсүз жардын эң түбү болчу. Адам баласы мындан артык кордукту, мындан артык азапты көтөрө албашы мүмкүн эле. Бирок жылдыз ошол түнү сынбады. Анын жүрөгүндөгү алсыз кыз өлүп, анын ордуна дүйнөнү багындырууга даяр турган темирдей эркке ээ болгон аял төрөлдү. Ал уктап жаткан бөбөктөрүнүн чекесинен жыттап, караңгы асманга карап, өзүнө катуу ант берди. Мен бул тозактон чыгам, деп шыбырады ал чечтерин кычыратып. Кудай ака, мен бул сасык чуңкурда өлбөйм. Мен бөбөктөрүмдү эч качан ачка кылбайм. Мени тепсеген, мени кардагон бул дүйнөгө мен ким экенимди далилдейм. Керек болсо жерди тырмап, ташты шайнап болсо да, мен чокууга чыгам. Бул жөн гана ачуу менен айтылган сөз эмес эле. Бул анын келечегинин пайдуу бала, алдыдагы ондогон жылдарга созулган кандуу жана татаал күрөштүн башталышы болчу. Таштанды талаасындагы жашоо эртең менен кайра башталат, бирок эми жылдыз жөн эле курмандык эмес, өз тагдыры менен согушууга чыккан жоокерге айланган эл. Оорунун чеңгели жана тоңгон көз жаш. Кечеги кандуу кагылышуудан кийинки таң жылдыз үчүн тозоктун жаңы барагын ачты. Картон кагаздан куралган жука алачыктын ичи муздаткычтан да суук эле. Түнү бою кирген ызгаардуу шамалдан улам, алардын үстүнө жапкан жука жууркандын четине крак тоңуп калган. Жылдыз көзүн ачканда, бети башындагы шишиктер сыздап, бүткүл денеси таштай катып калганын сезди. Бирок өзүнүн оорусу эч нерсе эмес эле. Эң коркунучтуусу жанында жаткан 5 жашар Айбектин абалы болчу. Кечеги зөөкүрдүн тепкисинен кийин Айбектин көкүрөгү катуу ооруп, түндү катуу жөтөлүп чыккан. Эми минтип дене бою оттой жанып дем алган сайын көкүрөгүндө бир нерсе кырылдап жатты. Баланын эриндери кезерип, көздөрү аңтарылып, алаңдап калыптыр. 3 жашар Нурайым болсо акактабысып жаткан агасынын жанына бүрүшүп, корконуунан үн катпай карап отуруптур. Айбегим, көзүңдү аччы деп жылдыз инесинин муздак колун укалап, ыйлап жиберди. Бала алсыз гана онтоп, эжесинин колун кармаганга да алы келген жок. Жылдыздын мээсине чагылдан түшкөндөй болду. Эгер тез арада дары таппаса, инесинен айрылып калары бышык эле. Бирок даркана кайсы, акча кайсы. Таштанды талаасында өлгөн адамдын баркы бир чычкандын өлүмүнөн айырмаланбасын ал жакшы түшүнүп калган. Ага эч ким жардамга келмек эмес. Болгону өзүнүн гана 2 колуна, 2 бутуна ишениши керек болчу. 2 темир жана айнек, таштандыдагы кулчулук. Жылдыз Нурайымга Айбекти кучактап отурууну табыштап сыртка чыкты. Инесине дары, бөбөгүнө ысык тамак үчүн бүгүн ал мурдагыдан 10 эсе көп иштеши керек эле. Аба ырайынын сууктугу сөккө жетип, асманды кара булут каптап турду. Таштанды кабыл алуучу жайда Гапар аттуу сараң, ташбоор киши отурчу. Ал полигондогу бомждордун, жетимдердин мээнетин соруп байган адам эле. Жылдыз калтыраган колдуруу менен айнек бөтөлгөлөрдү, темир тизектерди чогулта баштады.
Таштанды тоосунун ичиндеги тоңуп калган калдыктарды жылаңач канаган калдыруу менен тытып жатты. Айнектин сыныктары манжаларын кесип кеткенине да караган жок. Ар бир тамган каны инисинин өмүрүн сактап кала турган дарынын бир тамчысы катары сезилди. 16 саат тынымсыз иштеди. Бели үзүлүп кеткедей ооруп, ачкалыктан көзү караңгылап жатса да, баштыгын толтуруп Гапарга алып барды. Гапар таразага тартып жатып, таразанын ташын өзүнө ыңгайлап бурмалап Кайгонун жылдыз көрүп турду. 20 баары биригип 50 сом болду, деди Гапар тамекисин түтүтүп, кир колу менен майда акчаларды сунуп. Байке, бул жерде жок дегенде 100 сомдук жүк бар го. Суранам, мага толук акчасын бериңизчи. Иним катуу ооруп, өлүм алдында жатат. Дара алышым керек, деп жылдыз жалынып жиберди. Эй, жетим. Жакпаса жүгүңдү ал дагы жогол. Сенин иниңдин өлгөнү менин проблемамбы? Деп Гапар орой түртүп жиберди. Жылдыз көз жашын жутуп, алсыздыктан эриндерин тиштеп, ошол 50 сомду алып алачыгына карай чуркады. Бул акча дарыга жетмек эмес, бирок жок дегенде бир бөлкө нан жана ысык чайга жетмек. Үш алдамчылыктын ачуу даамы жана уурдалган үмүт. Таштанды талаасындагы жашоодо эң коркунучтуусу ачкачылык же суук эмес. Адамдардын айбанга айланып кетиши экен. Жылдыз алачыгына жакындап калганда, жүрөгү бир жамандыкты сезгендей лакылдап согу баштат. Алачыктын эшиги катары тосулган картон кагаз айрылып жерде жатыптыр. Жылдыз ичкири кирип эле нес болуп катып калды. Нурайым бир бурчта титиреп ыйлап отурат. Айбек дагы эле эс учун билбей антып жатат. Бирок эң жаманы жылдыздын акыркы бир жумадан бери тыйын тиштеп топурактын астына катып жүргөн консерва банкасы жок эле. Анын ичинде Айбектин дарсына деп чөгүлткөн бир аз акчасы бар болчу. Ким келди? Ким кирди бул жакка? Деп кыйкырды жылдыз, Нурайымды кучактап. Бир чоң киши келди. Араба сүйрүгөн киши. Ал жерди казып, банканы алып кетти. Мен ыйласам, мени түртүп салды, деп 3 жашар сиңдиси өңгүрөп ыйлат. Ал бомждордун бири жылдыздын акча катып жүргөнүн аңдып жүрүп, ал жокто уурдап кеткен эле. Бул сокку жылдызды биратоло сындыргандай болду. Ал картон дубалга сүйүнүп жерге отура калып, үнүнүн болушунча кыйкырып ыйлады. Кудайым ай, эмне жамандык кылдым эле сага? Эмнеге бизди мынчалык кыйнайсың? Жанымды алсаң менин жанымды ал, бирок бөбөктөрүмө тийбечи. Деп таштанды талаасын жаңыртып өкүрүп жатты. Бирок анын үнүн караңгы түндөгү шамал менен ыплас таштанды гана укту. Бул дүйнөдө адилеттүүлүк жоктой сезилди. 4 эң оор курмандык кесилген чачтын куну. Эртеси таң атты. Айбектин абалы критикалык чекке жеткен. Анын деми үзүлүп чыгып, өң түсү бозоруп кеткен эле. Жылдызга акча керек болчу. Тез арада. Азыр. Ал ордунан турду да, алачыктын сынык күзгүсүнө каранды. Анын бети башы кийир, көздөрү чуңкурайып, жүзүнө нур кеткен. Бирок анын бир гана сулуулугу калган эле, ал апасынан мурас калган, белине чейин түшкөн, капкара жана жалтыраган ул. Апасы көзү тирүү көзүндө жылдыздын чачын тарап жатып, менин кызымдын чачы дүйнөдөгү эң кооз чач. Бул сенин сыймыгың деп көп айтчу. Жылдыз чачын эч качан кестирген эмес, таштандыда жүрсө да, аны дайыма тарап, таза кармоого аракет кылчу. Бирок азыр тандоо жок эле. Жылдыз бөбөктөрүн калтырып, шаардын борборун көздөй жөнөдү. Бир нече чакырым баскан соң, ал бир чач тарачтын, салондун терезесиндеги жазууну көрдү. Чач сатып алабыз. Кымбат бада. Ал салондун эшигин ачып киргенде, ичиндеги жылуулук жана атырдын жыты башын айлантты. Кардарлар жана чач тарачтар кир кийинген. Ди көгөргөндү көрүп ир. Сага эмне керек? Чык сыртка. Бул кайырчылардын жери эмес. Деп кыйкырды администратор аял. Мен чачымды сатканы келдим, деди жылдыз калтыраган үнү менен, башындагы эски жоолгун чечип.
Жол чечилгенде анын белине чейин төгүлгөн коюу кара чачын көрүп салондогулар унчукпай калышты. Чач тарач аял келип чачын кармап көрдү. Чачың жакшы экен. Бирок так түбүнөн такырлап под ноль кесем. Макулсуңбу? Деди ал муздак үн менен. Жылдыз көзүн жумуп башын ийкеди. Аны отургучка отургузушту. Кайчынын кырт-кырт эткен үнү жылдыздын кулагына октун үнүндөй угулуп жатты. Палго түшүп жаткан ар бир тутам чачы менен кошо анын балалыгы, апасынын Мээрими, кыздык намысы жана кыялдары кошо кесилип жаткандай болду. Бирок ал ыйлаган жок. Анын көз алдында бир гана Айбектин бозоруп жаткан жүзү турду. Бул чач эч нерсе эмес. Мен керек болсо бөбөктөрүм үчүн бөйрөгүмдү да сатам деп ойлоду ал ичинен. Чачын такырлап алып салышты. Күзгүдөн жылдыз өзүн тааныган жок, арык, көздөрү алайган, чачы такырланган бейтааныш, карып калган адам карап турду. Ага убада кылынган акчаны карматышты. Бул акча таштандыда бир ай иштегенге барабар болчу. Бир үзүм Мээрим, Айша апанын көз жашы. Жылдыз акчаны алып түз эле дарканага чуркады. Фармацевттен эң күчтүү антибиотиктерди, ысытманы түшүрүүчү дарыларды, жана витаминдерди сатып алды. Андан кийин жандагы кичинекей ашканага кирип, сык шорпо жана жаңы бышкан нан алгысы келди. Ашкананын ээси бети быршпаскан, Мээримди Айша апа аттуу кемпир эле. Ал жылдыздын такырланган башын, көгөргөн бетин жана колундагы дарыларды көрүп баарын түшүндү. Бул кыздын башына кандай каран түн түшкөнүн аялдык сезими менен сезип көзүнө жаш алды. Айланайын кызым. Ким сени ушул акыбалга алып келди? Деп Айша апа жылдыздын колунан кармады. Анын жылуу колу жылдызга көптөн бери сезбеген энелик Мээримди эске салды. Менин инем өлүп баратат, эже. Ага сык шорпо керек эле, деди жылдыз, көзүнөн жаш куюлуп. Айша апа андан акча алган жок. Ал чоң банкага эң ширелүү эттүү шорпону толтуруп кууп, жанына 3 бөлкө ысык нан, 1 бөтөлкө сүт жана кичинекей печенье салып берди. Аны менен эле чектелбестен ички бөлмөсүнүн калың, таза эски жуурканда алып чыгып, жылдыздын колуна карматты. Муну балдарыңа жап, кызым. Кудайым силерди колдосун. Үмүтүндү үзбө, баары жакшы болот деп чекесинен өптү. Бул кичинекей боорукердик жылдыз үчүн бүткүл дүйнөнүн байлыгынан да кымбат эле. Ал Айша апага ыраазычылык билдирип, колундагы ысык тамактарды кучактап, таштанды талаасын көздөй учуп жөнөдү. Алты тозактон качууга убада. Алачыкка келгенде Айбек араң эле дем алып жаткан экен. Жылдыз дароо дарыларды эзип, инисинин оозуна куйду. Артынан ысык шорпону ичирди. Нурайымга да нан менен сүт берди. Айша апанын калың жуурканы менен экөөнү бекем уруп, өзү да жандарына кысылып жатты. Бир нече сааттан кийин керемет болду. Антибиотиктер өз күчүн көрсөтүп, Айбектин ыстмасы түшө баштады. Анын дем алганы жеңилдеп, бетине кан жүгүрдү. Балага жан кирди. Нурайым да курсага тойгонго сүйүнүп, эжесинин мойнуна асылып уктап калды. Ошол түнү жылдыз балдарын карап отуруп, акыркы жолу таштандынын сасык абасын жутту. Анын такырланган башы сыздап ооруп жатты, бирок жүрөгүндө коркунучтун ордуна чексиз кайраттуулук пайда болгон эле. Ал ушул сасык чуңкурда дагы бир күн калса, эртең балдарынан тирүүлөй айрыларын түшүндү. Бул жер өлүмдүн гана мекени болчу. Алар бул таштандыда калбашы керек. Көчөдө жашаса да, асфальтта уктаса да, бул тозоктон кетүүгө тийиш эле. Эртең биз бул жактан кетебиз деп шыбырады жылдыз, өзүнүн такыр башын сылап. Биз шаарга барабыз. Мен иштейм. Мен силерди окутам. Биз эч качан бул кордукка кайтып келбейбиз. Бул түн алардын таштандыдагы акыркы түнү эле. Алдыда аларды чоң шаардын муздак көчөлөрү, жаңы сыноолор жана чыныгы жашоо үчүн болгон аяосуз күрөш күтүп турган бир. Тозоктон качуу, караңгыдагы алгачкы кадам. Кышкы таң али ата элек.
Таштанды полигонунун үстүнөн сыздап саккон шамал кар аралаш тапуракты учуруп жатты. Бул сасык жана коркунучтуу жер адамдардын рухун гана эмес, үмүтүн да чиритип жок кылчу тозоктун өзү эле. Бирок такыр баш, бети колу кесилген жылдыздын ичинде күйгөн отту эми эч кандай суук өчүрө албайт болчу. Алдарынын күчүнүн ысытмасы кайтып, терең уйкуга кеткен 5 жашар Айбекти акырын ойготту. 3 жашар Нурайымда Айша апа берген жылуу жуурканга оруп, бекем көтөрүп алды. Айбек турса дагам. Биз кетебиз. Бул жерде дагы бир күн калсак, биз өлүп калабыз. Менин колумдан бекем карма, артына такыр кылчайып караба деп шыбырады Жылдыз. Айбек алсыз болсо да, эжесинин сөзүн угуп, анын колун бекем кысты. Алар картон алачыктан чыгып, таштанды тоолорунун арасынан унчукпай, каракчылардан же жапайы иттерден коркуп, буттун учу менен басып жөнөштү. Асманды кара каргалар каптап, полигондун чириген жытаалар менен кошо чип келе жаткандай сезилди. Алар чоң жолго чыкканда гана Жылдыз терең дем алды. Анын артында азаптын, өлүмдүн жана кордуктун мекени калган эле. Алдыда болсо белгисиз, бирок үмүткө толгон чоң шаар турду. Бул жөн гана качуу эмес, бул Жылдыздын тагдырга каршы көтөргөн биринчи көтөрүлүшү болчу. Эки көрүнбөгөн арбактар. Шаардын таш боордугу. Таң агарып, шаар ойгоно баштады. Чоң көчөлөрдө машиналар ары бери каттап, жылуу кийинген адамдар жумушка угуашып баратышты. Эч ким көчө четинде бири-бирине жармашып, калтырап басып бараткан 3 кичинекей балага көңүл бурган жок. Жылдыздын башы такыр, үстүндөгү эркектердин эски кир курткасы аны кызы эмес, көчөдө калган сел сапай баладай көрсөтүп турду. Алар адамдар үчүн көрүнбөгөн арбактардай эле. Бири жандарынан өтүп баратып, алардан келген таштандынын жытынан жийиркенип, мурдун жаап четтеп өтүп жатышты. Бул Жылдыздын жүрөгүнө бычактай кадалып жатты. Биз дагы адамбыз го. Биздин да жашагыбыз келет деп кыйкыргысы келди ал ичинен. Бирок азыр намыстанып ыйлай турган убак эмес болчу. Ага балдарын сууктан сактап кала турган жылуу жер керек эле. Көп кабаттуу эски үйлөрдүн биринин жанынан өтүп баратып, Жылдыз жертөлөнүн, подвалдын терезеси ачык турганын жана андан жылуу буу чыгып жатканын. Ал айлананы карап, эч ким жогун тактагандан кийин, бөбөктөрүн терезеден акырын ичкери киргизип, өзү да артынан түштү. Жертөлөнүн ичи караңгы, чаң жана нымдуу болсо да, шаардын барбордук жылтуучу трубалары өткөндүктөн эшиктеги суукка караганда бийиштей эле сезилди. Ал трубалардын эң ысык жерине картон кагаздарды төшөп, Айбек менен Нурайымды отургузду. Ушул жерден бир карышта жылбагыла. Эч кимге үн чыгарбагыла. Мен азыр базардан жумуштап, силерге тамак алып келем деп Жылдыз балдарынын бетинен өптү. Балдары жылуулукка магдырап баш ийкеп кала беришти. Жылдыз кайра терезеден чыгып, шаардын эң чоң, эң ызы чуулуу жерин, Ош базарын көздөй жөнөдү. Ош базардын мыйзамы аял затына таандык эмес шүк. Базар деген бул өзүнчө эле бир мамлекет болчу. Анда жашоо кайнап, содагерлер кыйкырып, тачка сүйрүгөн балдар ары бери чуркап, тиричилик кызып жаткан. Жылдыз базардын дарбазасынан кирип эле өзүнө ылайыктуу жумуш издей баштады. Ал ашканаларга кирип идиш жууп берейин деди, бирок анын кир кийимин жана такыр башым көргөн кожоюндар уурусуңбу, бейбашсыңбы, жогол бул жерден деп кууп чыгышты. Саудагерлерге барып пол жууп, товар ташып берейин десе да, эч ким ишенген жок. Күндүн жарымы өтүп кетти. Курсага ачып, сууктан калтыраган Жылдыздын үмүтү үзүлө баштады. Бирок балдарынын жертөлөдө ачка күтүп жатканын эстегенде, анын денесине кайрадан күч кирди. Базардын арткы тарабына жашылча жемиш түшүрө турган оптом базага барды. Ал жерде чоң жүк ташуучу КАМАЗ келип тактап, ичинен картошкага толгон мүшөктөрдү түшүрүү керек болуп жаткан экен. Жүктү түшүрүү турган жүк ташуучулар, грузчиктер, баага макул болбой кетип калышыптыр.
Машинанын ээси квадраттуу семиз, каардуу киши сөгүнүп-сагынып жаткан эле. Жылдыз анын алдына барып: «Байке, мен түшүрүп берейин. Мага көп акчанын деле кереги жок», деди. Кадыр аны баштан аяк карап каркылдап күлүп жиберди. «Эй, такырбаш чымчык. Бул мүшүктөрдүн ар бири 50 килограммдан. Сенин сөөгүң сынып мүшүктүн астында жан бересиң го. Жогочу көзүмө көрүнбөй, мага күчтүү өркектер керек», деди ал шылдыңдап. Жылдыз унчуккан жок. Ал КамАЗдын үстүнө секирип чыгып, 50 килограммдык картошка толгон мүшүктү далсына салды. Мүшүктүн оордугунан анын тизелери бүгүлүп, омурткалары кырс этип кеткендей болду. Дем алуусу кыйындап, көзү караңгылап кетти. Бирок ал тиштерин бекем кысып, тең салмактуулукту кармап, машинадан акырын түштү да кампаны көздөй басты. Мүшүктү жерге кайгондон кийин Жылдыздын бетинен тер куулуп, энтигип калды. Кадыр таң калып карап турду. «Ии, өжөр неме экенсиң? Мейли, түшүр баарын. Бирок толуп бүтүрбөсөң, 1 тыйын да төлөбөйм», деди ал. Бул макулдук Жылдыз $3 миллион келишимдей эле угулду. Ошентип 15 жаштагы Арк назик кыз 50 килограммдык мүшөктөрдү ташып баштады. 4 тер жана кан менен табылган нандын даамы. Ар бир мүшөктү далсына салган сайын Жылдыздын булчуңдары үзүлүп кете жаздап ооруйт. Үстүндөгү эски курткасы терге чыланып, суук шамалга тоңуп, музга айланды. 5-чи мүшөктөн кийин анын далсы сыйрылып, кан жалай баштады. Бирок ал тактагон жок. Анын мээсинде бир гана сөз айланып турду: бир мүшөк, бир нан. Бир мүшөк Айбекке сүт. Бир мүшөк Нурайымга печенье. Бул сөздөр ага адамгерчиликтен тышкары күч берип жатты. Кеч киргенче Жылдыз 100дөн ашык мүшөктү түшүрдү. Анын буттары титиреп, колдуру канга боюлуп, калтырап калган эле. Ал Кадырдын алдына барып, унчукпай карап турду. Кадыр бул кичинекей кыздын кайратына ичинен баа берип, ага убада кылган акчасынан көбүрөөк 200 сом карматты. Анан жанында жарылып калган бир мүшөктөн бир чака картошканы салып, муну да ала кет, мээнетиң адал экен, деди. Жылдыздын көзүнө жаш тегеренди. Бул анын өмүрүндөгү эң таза, эң оор мээнет менен тапкан биринчи акчасы эле. Ал акчаны бооруна бекем кысып базарга чуркады. Ал жерден ысык, жаңы бышкан 3 бөлкө нан, кичинекей кутуча сары май, ысык чай жана колбаса сатып алды. Жертөлөгө кайтып келгенде, аны караңгыда бири-бирин кучактап коркуп отурган бөбөктөрү тосуп алышты. Жылдыз алардын алдына ысык нан менен майды койгондо, балдардын көздөрүндөгү кубанычты сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес эле. Алар нанды сары майга сүйкөп жеп жатышканда, Жылдыз аларды карап алып, унчукпай көз жашын төгүп отурду. Далсынын сыйрылганы, буттарынын ооруганы да унутулду. Эң негизгиси, алар бүгүн ачка калышкан жок. Бес Үмүт Учкуну жана Садык атанын мээрими. Жертөлөдөгү жаш убаларга убактылуу баш калкалоочу жай болгону менен коркунучтуу болчу. Бир нече күндөн кийин эртең менен Жылдыз жумушка кетерде, жертөлөнүн эшиги ачылып, ичкериге үйдүн коро шыпыргычы, дворник, жашы 60-тарга барып калган Садык ата кирип келди. Ал трубанын жанында уктап жаткан балдарды көрүп чөчүп кетти. Бул эмне деген шумдук? Силер кимсиңер? Мен азыр милиция чакырам. Бул жерге тентип киргенге ким уруксат берди? Деп кыйкырды карыя. Жылдыз Садык атанын бутуна жыгылып, буркурап ыйлап жиберди. Атаке, айланайын, милиция чакырбаңызчы. Бизди балдар үйүнө, детдомго алып кетип, үчөөбүздү 3 жакка бөлүп салышат. Менин ата-энем каза болуп калган. Биз көчөдө калдык. Мен иштейм, мен баарын жасайм, балдарымды эле тартып алышпасынчы. Кудай ака, биз эч нерсе уурдаган жокпуз. Суранам, бизди кууп чыкпаңыз. Садык ата Жылдыздын такырланган башын, көзүндөгү үмүтсүз коркунучтуу жана артында бири-бирини бекем жармашкан 2 нарестени көрүп, жүрөгү элжиреп кетти. Анын өзүнүн да неберелери бар болчу. Кария терең үшкүрүнүп, колундагы шпыргысын дубалга сүйөдү. Тур, кызым, тур. Ыйлаба, деди ал үнү жумшарып.
Бул жертөлөдө жашаганга болбойт, трубалар жарылса күйүп өлөсүңөр. Короонун аркасында менин кичинекей подсобкам, шаймандар сакталчу бөлмө бар. Ичинде эски диван, кичинекей печка бар. Ошол жакка өткүлө. Бирок бир шарт менен, таңкы саат 4-тө мага кароо шпыршканга, кар күрөшкөнгө жардам бересиң. Макулсуңбу? Жылдыз кубангандан Садык атанын колун өп жиберди. Бул кичинекей, караңгы подсобкалар үчүн дүйнөдөгү эң коопсуз бейиштей туулду. Ошентип алар таштандыдан кутулуп, шаарда өздөрүнүн кичинекей, бирок туруктуу үйүнө ээ болушту. Алты саудагерликтин башталышы, акылдын ойгонушу. Кыштын ызгаардуу айлары ушундайча өттү. Жылдыздын күнүмдүк графиги темирдей бекем эле, таңкы саат 4-тө туруп, Садык ата менен кошо көп кабаттуу үйлөрдүн кароосун шпырат, кар күрөйт. Саат 8-де балдарына тамак берип, аларды подсобкага бекитип коюп, Ош базарына чуркайт. Ал базарда жүк ташуу учуда, пол жуугучта болду. Бирок базардагы жашоону байкап жүрүп, Жылдыз бир нерсени түшүндү. Канчалык көп кара жумуш кылбасын, ал эч качан балдарына жакшы келечек куруп бере албайт эле. Жөн гана курсак тойгузган менен кийимге, окууга акча калбайт болчу. Күч менен эмес, акыл менен акча табуу керек эле. Бир жолу ал базардын таштанды ыргытылуучу жеринде жараксыз деп ыргытылган жыгач эшиктерди көрүп калды. Мөмө жемиш саткан саудагерлер аларды сынып калды деп ыргытып жиберишчү. Жылдыздын башына бир сонун идея келди. Ал ошол сынган эшиктерди чогултуп, подсобкасына алып келди. Садык атадан балка менен мык сурап алып, түнү бою ошол эшиктерди оңдоп чыкты. Эртең менен базардагы алма саткан эжелерге барып, оңдолгон бүтүн эшиктерди арзаныраак баада кайра сатты. Бул анын эң алгачкы бизнеси болчу. Эшиктерден түшкөн пайда Жылдызга шык берди. Ал тапкан акчасына оптон баада бир кап семечка, күн карама сатып алды. Аны түнү бою кууруп, эски гезиттерден стаканчаларды жасап, базардын кире беришиндеги адамдар көп өткөн жерге отуруп сата баштады. Суукта тоңуп, колу буту калтыраса да, ал бир күндө тапкан пайдасы жүк ташуучунун жумушунан 2 эсе көп экенин түшүндү. Бул Жылдыздын жашоосундагы бурулуш чекит эле. Таштандыдан чыккан такырбаш, бечара кыздын ичинде эми чыныгы ишкердин, кечектеги бизнес лединин өрөөнү бүчүр байлай баштаган болчу. Анын көздөрүндөгү коркунучтун ордун эми ишеним жана максат баскан эле. Ал эптеп жан сактоодон чыныгы жашоого жана бийиктикке карай алгачкы, бирок эң маанилүү кадамын таштады. 1. Ысык чай жана пирожки, жашоого болгон жаңы кадам. Садык атанын кичинекей подсобкасы, шаймандар сакталчу бөлмөсү, Жылдыз жана анын 2 бөбөгү үчүн чыныгы бейишке айланган. Сыртта кыштын ызгаары канчалык өкүм сүрбөсүн, бул кичинекей бөлмөнүн ичиндеги темир мештен чыккан жылуулук жана эң негизгиси коопсуздук сезими бардыгынан кымбат эле. Жылдыздын күн карама, семечка сатуудан башталган кичинекей иши акырындап чоңое баштады. Таштанды талаасындагы ачкачылыктан кийин ал акчанын баркын жана убакыттын баасын алтынга теңеп калган. Бир нече жумадан кийин ал тапкан акчасына базардын четинен ун, май, картошка жана эттин майда кесиндилерин, обрезки сатып келди. Түнкү саат 3-тө туруп, Садык атанын кичинекей мешине от жагып, пирожки жасап баштады. Орусияда 90 жылдардын башында кеңири таралган. Базардын суугунда тоңуп иштеген саудагерлер үчүн бул эң сонун тамак эле. Таңкы саат 6-да базар жаңыдан ойгонуп, саудагерлер товарларын тизип, ал эми жүк ташуучулар сууктан калтырып турган маалда, Жылдыз алдына эски жылуу жуурканга оралгон чоң казанды, колуна 2 термос ысык чай көтөрүп базарда аралап чыкчу. Ысык пирожки, кайнак чай деген анын ачык, бирок үшүккө тоңгон үнү базардын ичин жаңыртат. Базардагы эркектер, соодагер аялдар бул такырбаш, арк, бирок көздөрүндө от жанган кызды тез эле таанып калышты. Анын пирожкилери дайыма ысык, таза жана даамдуу болчу. Анын үстүнө Жылдыз эч качан алдачу эмес, карызга сурагандарга да ишенип бере берчү.
Бул ага базар ичинде чоң урмат сый алып келди. Күнүнө 100дөн ашык пирожки сатып түшкө чейин эле казана бошоп калчу. Табылган акча мурункуга караганда 3-4 эсеге көбөйдү. Жылдыз акчаны эч качан ашыкша каратпой, эски банкага салып, полдун астындагы тактайдын көңдүйүнө катып жүрдү. Эки алгачкы чоң капитал жана күчүгүн соода. Бир нече айдын ичинде жылдыздын чачы өсүп кулагына чейин жетип калды. Анын жүзүнө кан жүгүрүп, таштандынын коркунучтуу издери акырындап өчө баштат. Бирок анын мүнөзү мурдагыдан да катаал, темирдей бекем болуп калган. 16 жаштагы кыздын көз карашы 40ка чыккан, жашоонун азабын тарткан адамдын көз карашындай эле. Бөбөктөрү Айбек менен Нурайым да өзүнө келип толуп, күлүп жайнап калышты. Садык аталарды өз неберелериндей көрүп, Жылдыз базарга кеткенде аларга көз салып, тамга таанытып, эски китептерди окуп берчү. Жаз келгенде Жылдыздын пол астындагы банкасында 5000 сомго жакын акча чогулган болчу. Ошол кездеги баалар менен бул эбегейсиз чоң капитал эле. Жылдыз пирожки сатууну тактатпостон соодасын кеңейтүүнү чечти. Ал оптом базарга барып, эң арзан баада картошку, пияз жана саби сатып алып, өзүнүн кичинекей тачкасы менен чекене розница сата баштады. Анын тачкасы базардын эң өтүмдүү жеринде турчу. Салмагы 16 жаштагы кыз үчүн өтө оор болсо да, ал 50 килограммдык мүшөктөрдү өзү көтөрүп, өзү ташчу. Анын мээнеткечтигин көргөн оптом саудагерлер ага ишенип, товарды карызга, под реализацию да бере башташты. Ошентип Жылдыз базардагы катардагы сатуучулардын бирине айланды. Бирок ийгилик жана акча дайыма өзү менен кошо жаңы коркунучтарды ээрчитип келерин ал али толук түшүнө элек болчу. 90 жылдардын көлөкөсү базардагы рекеттер. Ошол мезгилде базарларда мамлекет же милиция эмес, криминалдык топтор, рекеттер башкарчу. Алар булгаары куртка кийген, колдоруна чынжыр ороп алган, көздөрүнө кан толгон зөөкүрлөр эле. Базардагы ар бир соодагер аларга күн сайын же жума сайын налог, салог, доля төлөөгө милдеттүү болчу. Төлөбөгөндөрдүн товарын өртүп, өздөрүн жертөлөөгө камап сабашчу. Жылдыздын соодасы жүрүп, күн сайын тачкасынан мүшөктөп жашылча сатып жатканы базардагы рекеттердин көзүнө иленди. Бир күнү түшкү маал Жылдыз кардарларына пияз тартып берип жатса, жанына 3 барскандай болгон. Булгаары курткачан житилип токтоду. «Эй, кыз!» деди алардын эң чоңу, сагыз чайнап. «Сен бул жерде көптөн бери соода кылып жүрөсүң. Бирок биздин кассага бир да тыйын төккөн жоксуң. Кимдин кыршасы менен иштеп жатасың?» Жылдыздын жүрөгү шук эте түштү, бирок сыр берген жок. Ал таразасын түздөп коюп: «Мен эч кимдин кыршасы жок эле иштейм. Бул менин маңдай терим. Мен балдарымды багыш үчүн таңдан кечке чейин ушул жерде тоңуп турам. Силерге бере турган ашыкча акчам жок», деди түз карап. Эркеттер бири-бирин карап, каткырып күлүп жиберишти. «Уктуңарбы тигини? Балдарын багат имиш. Эй, кайырчы, бул Ош базары. Бул жерде биздин мыйзам иштейт. Же азыр мага 1000 сом санап бересиң, же азыр бул тачкаңда арабаңа кошуп өрттөп жиберем», деп зөөкүр Жылдыздын алдындагы пияз толгон тачканы буту менен катуу тээп жиберди. Тачка оодарылып, андагон килограмм пияз, картошку базардын лайлуу жерине чачылып кетти. Таразасы жерге түшүп сынып калды. Айланадагы соодагерлер корконунан үн катпай, баштарын ылдый салып четтеп кетишти. Эч ким арачага түшкөн жок. 4 кандуу тиреш, жогото турган эч нерсе жок. Чашылган товарларын, сынган таразасын көргөндө Жылдыздын көз алдына кайрадан баягы таштанды таласындагы ачкадан чыркыраган бөбөктөрү, сууктан көгөргөн Айбектин жүзү тартыла түштү. Ал бул абалга жетүү үчүн өзүнүн жаштыгын, канын, терин арнаган эле. Ал эч качан, эч кимге өзүнүн балдарынын ырскысын тартып алууга жол бермек эмес. Таштанды талаасындагы тозокту көргөн адам үчүн көчөнүн рекеттери коркунучтуу эмес эле. Анткени анын жогото турган эч нерсеси жок болчу.
Жылдыз жерде жаткан таразанын 2 килограммдык темир ташын, кирясын колуна алды да ордунан атып турду. Анын көздөрүндөгү жапайы, жиндичесинин күйгөн отту көргөн Тиги 3 зөөкүр бир кадам артка чегинип кетти. Мени өлтүрөсүңөрбү? Өлтүргүлө азыр, деп кыйкырды Жылдыз базарды жаңырта. Анын үнү кадимки кыздын үнү эмес, жараланган карышкырдын атырылганындай угулду. Ал темир ташты бекем кармап, баягы тепкен зөөкүрдүн бет маңдайына басып барды. Мен таштандыдан чыккам. Мен өлүмдүн жытын жыттап келгем. Менин ата-энем жок, менин артымда ачка калган 2 жетимим бар. Эгер менин тамагыма тийсеңер, мен бирөөңдү болсо да ушул темир менен жанчып өлтүрөм, анан өзүм өлөм. Келгиле. Базар ичинде өлүк тынчтык орнады. Зөөкүрлөр 16 жаштагы кыздын мындай өжөлүгүн, өлүмдөн коркпогон, жиндилген өмүрүндө биринчи жолу көрүп жатышкан. Эркектердин бири колуна бычак ала койду эле, аркадан жоон, бейли чыл үн угулду. Тактаткула. Куралды кат. Элекиге бөлүнүп ортодон базардын смотрящий, көзөмөлдөөчүсү, баха аттуу авторитет киши чыгып келди. Ал Жылдыздын колундагы темирди, анын көзүндөгү коркунучсуздукту, жана жерде чачылып жаткан жашылчаларды көрдү. Баха көптү көргөн, түрмөнүн катаал мектебинен өткөн адам эле. Ал кимдин көзүндө коркунуч бар, кимдин көзүндө өлүмгө даярдык бар экенин дароо илгейди. Баха Жылдызга жакындап келип аны көздөн өткөрдү. Атың ким, карындаш? Деди ал салмактуу. Жылдыз. 2 жетимим бар дедиңби? Өзүңдүн жашың канчада? 16да. Алар менин ини сиңдим. Ата-энем өлгөн. Бул пияз менин алардын оозуна сала турган наным, деди Жылдыз, колундагы темир ташты дагы деле түшүрбөй. Баха терең үшкүрүнүп, жандагы балдарына каардуу карат. Ушул кыздын товарына көзүңөр кызыктыбы, акмактар? Бул кыз силердей болуп бирөөнүн чөнтөгүнө кол салган жок, таңдан кечке муз үстүндө терин төгүп жатат. Анын дугу, эрки, силердин үчүңөрдүкүн көшкөндөн да күчтүү экен. Деп тегилерди сөгүп салды. Андан соң Жылдызга бурулуп. Темириңди кой, карындаш. Мындан ары бул базарда сенин чачыңдын бир талына да эч ким тийбейт. Бул менин сөзүм. Товарларыңды жыйнап ал да, соодаңды кыла бер. Сага салоп жок, деди да, балдарын ээрчитип басып кетти. Бул Жылдыздын криминалдык дүйнөнү өзүнүн таза, мээнети, жана коркпогон эрки менен жеңген эң чоң жеңиши эле. Ошол күндөн баштап базарда аны баары темир кыз деп атап, өзгөчө сыйлай башташты. Биз билим нуру, документсиз калган тагдырлар. Убакыт өтүп күз жакындап калды. Айбек 7 жашка толду. Жылдыздын эң чоң кыялы иниси мектепке берүү болчу. Ал таштандыда жүргөндө эле, менин балдарым эч качан көчүүдө калбайт, алар эң мыкты билим алышат деп өзүнө сөз берген. Бирок мектепке баруу үчүн эң чоң тоскоолдук бар эле, аларда эч кандай документ жок болчу. Ата-энеси каза болгондо үйдөн эч нерсе ала албай качып чыгышкан. Туулган тууралуу күбөлүктөр, прописка деген нерселер жок эле. Жылдыздын колунда болгону Садыгата берген подсобка, жана базардан тапкан кичинекей кирешеси бар болчу. Жылдыз бир нече жолу райондогу мектептердин директорлоруна барып, инисин кабыл алуусун суранды. Документи жок, пропискасы жок, ата-энеси жок баланы биз кантип кабыл алабыз? Бул мыйзамга каршы келет. Анын үстүнө силердин жашаган жериңер да белгисиз экен деп бардык мектептин директорлору эшикти көрсөтүштү. Жылдыздын үмүтү үзүлүп түнү менен ыйлап чыкты. Ал өзүнүн тагдырына кайыл болгон, бирок инисинин билимсиз, караңгы калышын эч качан каалабайт эле. Бул көйгөйдү уккан Садыгата бир күнү Жылдызды ээрчитип, өзү көп жылдан бери тааныган, адилеттүүлүгү менен таанымал болгон 4 мектептин директоруна барды. Садыгата директордун бөлмөсүнө кирип, Жылдыздын башынан өткөн окуясын, анын таштандыдан кантип аман калганын, базарда кантер менен балдарын кантип багып жатканын төкпөй чачпай айтып берди.
Жылдыз болсо босагода башын ылдый салып, унчукпай көз жашын сүрүп турду. Директор чачын ак баскан, көздөрү мээримдүү аял эле. Ал Садык атанын сөзүн угуп отуруп, көз айнегин чечип, көзүнүн жашын ачыды. Ушунда кичинекей кыз ушунча жүктү кантип көтөрүп жүрөт. Документтерди мен өзүм жөнгө салам. Мектепке кабыл алабыз. Балага тиешелүү мектеп формасын, китеп дептерлерин алып келгиле. Ал 1 сентябрда 1-класска барат, деди директор аял жылмайып. Жылдыз кубангандан директордун бутуна жыгылып, ыраазычылык билдирип илат. Билимге карай ачылган бул эшик алардын жашоосундагы эң жарык нур эле. 6 кубанычтын көз жашы, ак көйнөк жана үмүт. 31 августтун түнү подсобканын ичинде өзгөчө майрамдык маанай өкүм сүрдү. Жылдыз базардан тапкан акчасына Айбекке жаңа апак көйнөк, кара костюм, шым, жалтыраган бут кийим жана эң сонун рюкзак сатып келген болчу. Нурайым экөө Айбектин кийимдерин эски үтүк менен кыпкыршылдатып үтүктөп даярдап коюшту. Эртең мененки 1 сентябрь. Таңкы күндүн нуру шаарда жылтып турду. Айбек апак көйнөгүн кийип, мойнуна галстук тагынып, колуна кичинекей гүлдесте кармап алган. Анын жүзүндөгү бактылуулукту, тазалыкты көргөндө бир кездерде таштандыда тоңуп, өлүм алдында жаткан бала ушулбу деп эч ким ишене албас эле. Үчөө мектептин караосуна келишти. Мектепте музыка ойноп, балдардын шаңдуу үндөрү жаңырып жатты. Айбек 1-класстын окуучуларынын катарына кошулуп, эжесине колун булгады. Жылдыздын колун бекем кармап турган Нурайымда агасына суктанып карап турду. Коңгуроо кагылып, балдар мектептин босогосун аттап кире башташты. Жылдыз ошол жерде мектептин темир тосмосуна сүйүнүп алып, көзүнөн жаш нөшөрлөп акып турду. Бул мурункудай азаптын, коркунучтун, же үмүтсүздүктүн көз жашы эмес эле. Бул жеңиштин, эбегейсиз чоң кубанычтын жана чексиз бакыттын көз жашы болчу. Анын көз алдына көгөрүп катып калган жарымнан, таштандынын сасык жыты, ооруканага жетпей өлүп бара жаткан иниси тартылды. Анан кайра апак көйнөк кийип, жар класска кирип бара жаткан Айбекти көрдү. Ал тозоктун түбүнөн чыгып, өз бөбөктөрүн адам катарына кошо алды. Мен силерге сөз берем деп шыбырады, жылдыз жаш аралашкан көздөрү менен асманды карап. Бул башталышы гана. Мен силер үчүн бүтүндөй бир империя курам. Силер эч качан кем болбойсуңар. Бул күн жылдыздын жашоосундагы жаңы этаптын, караңгылыктан жарыкка чыккан улуу жолдун башталышы болду. Эми ал жөн гана курсак тойгузууну эмес, чоң максаттарды, чоң бизнести багындырууну көздөй бет алган эле. 1. Тачкадан контейнерге, чоң сооданын башталышы. Арадан 5 жыл суудай агып өттү. Мезгилдин шамалы жылдыздын жашоосунда өзүндө кескин өзгөрткөн эле. Таштанды талаасындагы ачкачылык, муздак жертөлөдөгү коркунучтуу түндөр эми артта калган коркунучтуу түштөй сезилчү. 21 жашка чыккан жылдыздын такырланган чачы кайрадан өсүп, белине түшүп калган. Анын жүзүндөгү балалыктын изи толугу менен өчүп, ордуна өзүнө ишенген, ар бир кадамын так эсептеген, кайраттуу жаш аялдын келбети орногон эле. 5 жылдык тынымсыз, күнү-түнү кылган мээнеттин акыбети кайтып, жылдыз базардын эң өтүмдүү жеринен чоң контейнер сатып алууга жетишкен. Эми ал тачка сүйрөгөн жөнөкөй сатуучу эмес, он, кумшекер, май сыяктуу күнүмдүк азык-түлүктөрдү дөңүнөн оптом саткан ири саудагерге айланган. Анын кардарлары шаардын ар кайсы бурчундагы кичинекей дүкөндөрдүн ээлери болчу. Жылдыздын эң негизги куралы анын тазалыгы жана сөзүнө турган тактыгы эле. Кардарлар аны темир кыз дешсе, оптом товар ташыган чоң фуралардын айдоочулары аны жылдыз эже деп урматтап калышкан. Бөбөктөрү Айбек менен Нурайым да чоңоюп калышты. Айбек 6 класста, Нурайым 4 класста эң алдыңкы окуучулардан болуп окуп жатышты. Алар эми Садык атанын кичинекей подсобкасында эмес, жылдыз ижарага алган жылуу, таза батирде жашашчу.
Жылдыз үйгө чарчап келгенде бөбөктөрүнүн таза кийинип, сабактарын окуп отурганын көргөндө базардагы бүткүл чарчоосу суудай сиңип жогочу. Экинчи атадан айрылуу Садык атанын керейизи. Бирок жашоодогу бакыт дайыма эли бир калыпта турбайт. Аларда эң оор күндөрдө көчүдөн куткарып, жертөлөсүнө киргизип, кам көргөн коро шыпыргыч Садык ата катуу ооруп төшөккө жатып калды.